Эгер сен бир күнү же башка күнү улуу нерселерди жаратам десең, эсиңде болсун дейт. Ал күн бүгүн дейт. Анын сыңарында, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүндөн тарта бир башкача адам болом, же болбосо эртеңден баштап башкача адам болом деп бир пландарды коюп жүргөн болсоңуз, улуу нерселерди жаратам деп жүргөн болсоңуз, бүгүндөн баштаңыз. Анткени эртең кеч болуп калышы толук мүмкүн. Андыктан ушул сааттан, ушул мүнөттөрдөн тарта баштаңыз дейли. Дүйшөмбү болуп атпайбы? Иштин башы дүйшөмбү деп коет го. Анын сыңарындай ишиңизди бүгүндөн тарта баштаган болсоңуз, анда ийгилик каалап коелу ар бир көрүүчүбүзгө. Мына ушул мүнөттөрдөн тарта салам айткан Кел чай ичели программасынын жалпы жамаатынан сиздерге чоң саламдарды жолдойбуз жана Айпер Адамкулова кызматыңыздарда болом. Жалпыңыздарга берекелүү күн, жакшы жума болсун дейли. Дүйшөмбү күнгө болгон ишиңизди ийгиликтүү баштап алыңыз дейли. Биз программабызды баштайбыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Gold чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген ураан менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Gold компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Gold чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү золтуруп чай ичели. Пиала Gold, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Gold чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Биз болсо программабызды уланталы. Бул мүнөттөрдө урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга келген конокторубуз бар, бир эмес 2 конок бизе. Фотограф Эсенаман Усенов жана Тамада шоумен Султанкулов Жылдызбек. Кош келиңиздер, котмантаңыздар менен. Кандай келиңиздер? Уйку ачылдыбы? Уйку ачылды. Элжирти менен амандаша алыңыздар анда. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга жагымдуу ысык салам. Саламатсыңарбы кыргыз элим, кутман таңыңар менен. Саламатсыңарбы, тынч бололук, аман бололук, элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун. Дайыма тынчтык заманда жакшынакай бакубат жаманда жашайлык. Кандай сонун бир жакшы тилектер менен баштап алдык эфирибизди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызда болуңуз, суроолор болсо бизге жиберсеңиздер болот. Анда эмесе, келиңиздер, сиздерге суроону мындай баштайм. Азыр сезон болуп атат, күнүгө эле иштеп атканыңыздарды көрүп атабыз. Негизи Жылдызбек байка айтсаңыз, мурдагыга салыштырмалуу күнүгө иштеп атасызбы? Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Жылдан жылга той бергендер көп. Көп. Күнүгө. Сиз да иштеп атасыз. Кудайдын куттуу күнү. Мисалы, азыр мурдагы сиз жаңы алып барып жүргөн мезгилге караганда азыр мындай өзгөрүүлөр көп эле болуш керек тойдо, Тойдо өзгөрүүлөр көп. Каяк жагынан өзгөрүүлөр. Той берген меймандар тоюбуз башкача болсун, өзгөчө болсун деп улам мурун баягы элдер тамаданы тойдон көрсө, азыр тамада керек болсо заманбап интернеттен ачаган эле көрүп. Кандай алып барат деп көрүп алышат биринчи, Көрүп, тандап, сурашып, салыштырып көрүшүп аракет кылып атышат. Мурдага салыштырмалуу баягы оюндар дагы өзгөрдү болуш керек, ырчыларды чакыргандары дагы башкача, өзгөчө бийлер менен чакырышат, Ушундан өзгөрүү болдубу же кандай болду? Өзгөрүүлөр ушундай да. Азыр болсо интернеттин заманы, Инстаграмдан баарын карашат, көрүшөт. Бул ырчы бар экен, бул бийчи бар экен, бул тамада бар экен. Ушундай кылыңыз, ушул бийчилер чакырып бериңиз, ушул ырчылар чакырып бериңиз деп. Же болсо азыр болсо өстөр эле таап чакырып алат, өзүңүз эле келе бериңиз деп. Мурун болсо тойдон гана көргөн, же бир таанышынын үйүнөн көргөн, бир жакшылыкта бирөөлөр аркылуу сурап, ушул тамада бар, ушул ырчы бар деп эле чакырышчы. Азыр болсо бүт интернеттен көрүп, билип, сурап, тактап, анан салыштырып чакырышат да. Түшүнүктүү.
айтсаңыз, сизде мисалы фотограф десек эле, биз көбүнесе баягы жаш балдарды элестетебиз, болсо кыздарды дейли. Сиздин иштеп жүргөнүңүзгө канча убакыт болду? Эмне үчүн бул тармакты тандап алгансыз? Мен иштеп жүргөнүмө мектеп партасынан баштап эле кичинекей кезимден баштап фотографияга кызыгып, мурда хобби катары мен кызыккан бир өнөрүм катары болуп жүргөн. Өзүм кесибим мугалим. Анан кийин эми баягы мугалимдин айлыгы анча болбой аткандан ошо турмуш шартка байланыштуу фотограф болуп өзгөрүп кеттим. Биздин жаңы эле мен эмес, менин балдарым, кыздарым, даже күйөө балдар фотограф болуп иштеп ошол жагына өтүп кеттик. Мына Бишкекте фотограф болуп Бишкекке иштегеним 30 жыл болду. Мына бул тамада жигит дагы менин окуучум, мага фотограф болуп, үйрөнчүк болуп келип, ана 1-2 ай эле жүрүп, шыктуу жигит экен 1-2 ай эле жүрүп туруп, байке мен артисттерди ичип кеттим, артисттер фотограф, кийин тамадага өтүп кетти. Мен баягы устаттан өткөн окуучум деп койсом болот да. Азыр мына сыймыктанам, ушундай болуп, тамада болуп, тамадалар центринде болуп, канча үйрөнчүктөрдү, канча окуучуларды тарбиялап чыгарды. Небере окуучуларыңыз да көп экен да. Устаттан шарик өттү да. Эң сонун. Өзүңүзчү тамадалыкка кызыгып, өзүңүз деле аракет кылып көргөнсүзбү? Жок, эми биз ал жагына кете албадык. Баягы бир жагына тиккенден кийин баягы күнүмдүк турмуш эме болуп жүрүп эле ошо фотография боюнча эле келатабыз. Бирок 1-2 жерде фотосалон ачып, мен да 1-2 адамдарды иштетип, жакшы өнүктүрүп алдым дегендей болот. Эми бирок элдердин баары эле ошо 70ке чыгып калдыңыз, дагы эле иштеп жүрөсүзбү, дагы эле сүрөткө тартып жүрөсүзбү деп өтүп калат. Эми Кудайга шүгүр, ошо аракет кылып атабыз. Бул жашоо бул кыймыл экен. Жашоодо ошо анын үстүнө бир акылдуу киши айткан экен да. Бул жакшы адамдын, бактылуу адамдын хоббиси болотчу. Еще андан да бактылуу ошол хобби акча таап келип атса депчи. Мына менин хоббим, мен мындай кызыккан нерсем менин кесибим болуп калды. Кесибимдин аркасынан акча таап атабыз. Эң сонун, жакшы экен. Негизи жогоруда айтып калдым, ушу жаштарды гана көрө алабыз депчи. Сизге мисалы сүрөткө түшүп атканда кандай бир кызык окуялар болот? Сиз бир фотограф деп мындай сурап калгандар болобу? Тойлорго чыгасыз да сиз дагы? Эми тойлорго азыр мурда жанагы гулянка деп койчу эле го. Тойдун алдындагы көңүл ачуу эмелерге да тартып жүрдүк. Андан кийин өзүм үйрөнчүктөрүмдү жиберип калдым. Себеби жаштарды ичип тартып эметкенде менден кысылышып, жанагыдай эмелерди тарталып, love story тарталбай калат экен да. Уялып, ата деп уялып эметип калышат экен. Өзүм үйрөнчүктөрдүн жаштарды жиберип эметип кылабыз. Эми ар кесиптин өзүнүн эмеси болот экен, бирок мен аскер бөлүктөрдү тартып, аскер бөлүктөрдү обслуживание кылып, солдаттарды эме кылып тартып жүрөм дагы эле. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Баягы Кыргызда тамашалуу сөз бар, каршы кырга кой керек, тамадага той керек дегендей. Фотографкадагы той керек, фотографкадагы жакшылык, адамдардын туулган күн, юбилей өткөзүп турганы, бүтүрүүчүлөр, вот ошондой жакшылык. Эми элде бар болсо болот экен да, эл болсун, эл тынч болсун, эл бай болсун. Эл бай болсо, эл колунда болсо, анан көңүл ачылат, колунда болсо той берет дегендей. Ушу заманыбыз өзгөрүп келатат, айлыктар көбөйүп, жакшы заманыбызда өтө жакшы өзгөрүүлөр, жылыштар болуп атат. Ошого жараша мына тойда көбөйүп аткан себеби да ошондон да. Мына эл байый берсин. Жылызбек мырза, айтсаңыз, Эсин ама мырзага
кандай барып калгансыз, окуучум катары деп айтты да. Жөн гана ошо фотограф болуп барайын деп барып калып анан бул жакка өтүп кеттиңизби? Мен айылдан армияга чакырып, армияга келгенбиз. Армияда служба кылып жүргөндө Эсенбай экөөбүз ошо биз служба алган часка сүрөт тартып барчы. Сүрөт тартып барып, биз сүрөткө түшүп жүрдүк. Молодой кезден баштап эле. Анан армия 1,5-2 жылда бүттү. Армия бүткөндө Эсенбай эке айтчы: "Кимиңер армиядан кийин айылга кетпей, шаарда мен менен иштеп каласыңар" деп. Чакырчу. Анан биз сүрөткө түшүп, сүрөттөрдү алып, мен сүрөткө аябай кызыкчымын. Атам дагы сүрөт тартчы, ал кол менен художник болчу. Анан мындай фотоаппарат менен тарткан сүрөттөрдө кызыгып, мен Эсенбайга келе алганда фотоаппаратын кармап, сумкасын алып, штативтерин көтөрүп, жардам берип кармалашып калчумун, кызыгып сүрөт тартчумун. Сүрөт кандай болуп чыгат, кандай болуп тартылат, сүрөт деген эмне, фотоаппарат деген эмне, объектив деген эмне деп сурай берчимин. Анан кийин армия бүткөндөн кийин кел, мен номер 5 гимназияда иштейм деп дарегин айтчы. Анан армия бүткөндөн кийин эле айылга барып учурашып 6-7 айдан кийин кайра келгем. Анан Эсенбай экенин үйүнөн бир кеп барба, бир даам ыскан жерге 1000 жолу салам бер деп. Чай ичип, сыйын көрүп, өз баласындай болуп, кол баласындай болуп, той топурга барып, сүрөт тартканды үйрөнүп, сүрөт чыгарганды үйрөнүп, фотоаппарат эмне, камера эмне үйрөнүп. Анан Эсенбай эке сүрөт деле тартып, сүрөт чыгарчы. Мен сүрөт тартып, фотоаппарат менен иштеп жүрүп, анан камера тартканды үйрөнүп алдым. Анан камера тартканды үйрөнүп, борончо экелерге, Эшен кулагайларга жолугуп, Асылбек Өзөк, Майрамбек Осмоновдордун тойлоруна барып, тойлор тартып жүрүп, ар бир тойдо Кыргыздын аттуу, баштуу өнөр адамдары ал убакта той алып барчы, мыктылар алып барчы, залкарлар алып барчы. Ошолордун Кыргызбай Осмонов агайдын тойлорун көрдүм. Эшен Кулбайкенин тойлорун, Асылбек Өзөктүн, Майрамбек Осмонов борончо экелери тойлорун тартып жүрүп, анан кызыктым тойлорду. Анан дагы бөлөк Ахмат Байкенин той алып баргандарын, Мади Байкелердин. Анан кызыгып жүрүп, анан күндөрдүн биринде ушинтип той алып барса деле болот турбайбы, ушинтип сүйлөсө болот турбайбы деп аракет кылып, өнөр адамдарын жакшы көрүп, ырчы чоочулар менен сүрөткө түшүп, сүрөттөрүн тартып, азыркы деле көп тааныйт, ырчы эжелердин сүрөтүн бекер эле тартып берчимин. Бере берчимин. Куудул Байкелердин, Тамада Байкелердин сүрөтүн тартып эле чыгарып эле бере берчимин. Анан күндөрдүн биринде сүрөт тартып жүрүп, бир тойго барып, бир тойго барсак, ал убакта көп деле тамада кылбай эле, ошого отурган 50-60-70 кишинин арасында бирөөнүн баласы мугалим болсо, мугалим деле алып бара берсин тойду. Бирөөнүн айыл өкмөттүн баласы болсо ушу деле алып бара берсин деп эле өтө көп тамада жалдачы эмес, бир 20 жыл мурун. Чоң тойлорго жалдаса керек, майда тойлорду. Ошентип бир тойго барып өздөрү тамада болуп, анан кийин оюнга келгенде мен оюн кылбайм деп, сен оюн кылып койбойсуңбу, камера тартып жүрөсүң деп музыкант балдарга келип мага айткандан, музыкант балдар дагы орус класс бүткөн балдар окшойт. Биз кыргызча сүйлөй албайбыз, сен алып бара оюн кылып кой деп, 1-2 тойдо камера тартып барып, оюн кылып, ошондон баштап эле. Анан музыкант балдар айтты, сен сүйлөйт экенсиң, тойлорду тиги тамадалар өздөрү алып бара берет, оюну сен кылып бар деп атып эле. Ошо байкелерибиз агайларыбыз деп ушундай башталган экен. Ушинтип тамада болуп кетти окшойт. Бир аздан кийин дагы улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Анда эмесе программабызды уланталы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына жана Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты.
Эми өзү отуруп чай ичет. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Gold чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Программабызды улантабыз. Бизде болсо конокторубуз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорудан бери маек үстүндө сиз дагы отурган болсоңуз, анда билесиз болуш керек. Бир аздан кийин сиздерге суроо беребиз. Сурообузга жоопторду жазсаңыздар болот. Андан сырткары келген конокторубузга суроолор болсо жибериңиз 0508 400 100 номери аркылуу жиберсеңиздер болот. Анан мындай той жөнүндө сөз кылып жатабыз. Анан акыркы мезгилдерде социалдык тармактарды карасак, байкасак көбүн эсе кээ бирөөлөр дейли тойдун форматын өзгөртүш керек, убактысын кыскартышыбыз керек, ысырапкорчулук болуп атат, тамактарды же болбосо тактап айтканда этти бербей эле коюш керек деген бир ойлор жаралып айтылып жатпайбы? Анан сиздердин оюңуздарды билгим келип атат. Кандай дейсиздер? Келиңиз, Эсен байке. Мындай ойлонуп көрсөк, азыр заман, жашоо, турмуш баягы биздин ата-бабаларыбыз жашап келгенге караганда бир топ өзгөрүүлөр болуп кетти. Бул илимий техниканын өсүшү менен, жашоо шарттын өсүшү менен, мисалы илгери ата-баба биз түшүнгөн түшүнүк биздин көз карашыбыз менен биздин балдарыбыздын туура келбей калды да. Алар болсо эмне кереги бар дейт. А биз болсо жок, кантип тууган урук менен, дос жора менен келишип, эмеки биз каалайбыз да. Алар болсо эмнегедир мына жакында эле кечээ эле ошо сөз болду, бир жерге барсак, бир жакын тууганыбыз баласы үйлөнгөн экен. Жок, мен той бербейм деп эле поездкага кетип калды. Ой, кантип той бербейсиң? Мен канча тойго бардым эле, мен канча элдердин тоюна барып, алар чакырып, мен дагы бата алышым керек эле десем, жок, мага кереги жок деп эле бир 50 чакты эле өзүнүн тең тушу менен эле той кылып дейт, анан загранпоездкага кетип калды. А мен болсо аны көндүрө албай калдым. Мени бөлүп үйгө чакырат окшоймун дегендей кылып эметип атат. Баары бир үйгө чакырып бата алышым керек деп атат, бирок мындай ал баягы эл дагы кандай той бербейсиң деп сурайт да. Келин көрөлүк дейт, тиги дейт. Ошондуктан чын эле форматын өзгөртүп дегендей, анан могу ысырапкорчулукту дагы тыйып, мисалы ошол эл, мисалы кыргызда сөз бар, кедей байга жетем дейт, бай кудайга жетем дейт. Бай колунда бар адамдар бүркүнөтүп 200-300 кишиге той берип эметип койсо, аларга билинбейт экен. Ага тең элем деп, берки колунда жок, кредит алып, же болбосо чет мамлекетте Россия, Европаларда иштеп жүргөн балдарынын акчасы менен тойду берип алып, анан кайра нөлгө түшүп калып дегендей, же карыз болуп, мына ошондой нерселер болуп атат да. Ошондуктан адамдар мындай ар ким алдына жараша той берип дегендей, эми тойдудан эмете албайбыз. Биз кыргыз эли баягы ысык көлдөй чык дейби, ала тоодой эт тартып мындай эме кылмайынча ичи чыкпайт да. Биз элибиздин салты, пейли ошондой да. Биз мындай той берип элге мындай эметсек жеңилдеп калабыз да. Бир парзыбыздын кутулгандай болуп. Жылызбек байке, сиздин оюңузчу? Эми мындай да, тойду чыдаган киши берет дейт. Тойго чыдаган киши келет дейт. Тойду берет бир киши, тойго келет бүт киши. Баягы Кыргызда мындай кеп бар го. Той көп болгон бул жакшылыктын белгиси, той көп болгон токчулуктун белгиси, той көп болгон рызкынын белгиси, той көп болгон бетке айткан сөздүн заары жок, байыганын белгиси дейт. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Той көп болуп аткан бул элде бар экенин белгиси да. Бар болгон үчүн той берип атат. Жок болсо бермегиле. Жок болсо бермек эмес. Анан азыр Эсен абам айткандай, жаштар той бергиси келбейт, эл чогулткусу келбейт, мал сойгусу келбейт. Эптеп эле өздөрү гулянкада же бир чет өлкөгө чыккылары келет. Жаштардын эмесине ылайыктуу өткөрүп коюусу керек. Мал свадьба кылып, жаштарды
бир жерге фуршет кылып эле. А бирок ата-энеси ага тууганын чакырып, элдерин чакырып, элден бата алгысы келет. Той деген бул жакшы нерсе го. Той болуп турган эле жакшы деп ойлойбуз. Эми баягы Жылдызбек тамада да тойдо жүрөт да, ошон үчүн той деп айтып атат деп эл ойлобосун. Той бергенде биринчиден ресторандарда жумуш болот. Экинчиден ресторанда иштеген кыз жигиттерге жумуш болот. Поварга жумуш болот. Ресторанда иштеген канча деген киши иштейт. Той болот деп базарга кийим алат, базарда дагы иш жүрөт. Той болот деп базарда продуктлар өтөт. Той болот деп операторлар иштейт, сүрөтчүлөр иштейт, ырчылар иштейт, бийчилер иштейт, ошол күнү таксисттер иштейт. Тойдон ичип алып чыккан гайге түшсө гайлер иштейт дегендей. Баягы тамадан түшүнөт, той кирет, карышкырдын түшүнө кой кирет. Той жакшы. Мал базарда мал өтөт. Мал базарда мал өтөт. Малга берген чөп өтөт. Бул Кыргыздын көп экономикасын той эле айлантып атат деп ойлойм менимче. Салон, сулуулук салондор иштейт. Каш кирпиктер чапталат, косметикалар өтөт, чай өтөт, конфет өтөт. Иши кылса бир той болуш үчүн көп кыргыз иш кылат. Иштейт. Көйнөктөрдүн баары өтөт, өтпөгөн көйнөктөр, шакек, сөйкө, сепучканын баары өтөт. Тойго барыш керек, көчөдө турган гүлдөр да өтөт. Кыскасы жакшы. Той эле болуп турсун. Бир кыз турмушка чыгыптыр да. Турмушка чыгып, анан болбой калган, ажырашып кеттир. Ажырашып кетип, 5-6 айдан кайра турмушка чыгып кеттир. Аны элдер таң калат, 5-6 айдан кийин кайра турмушка чыгып. Кайра ажырашып кеттир. Ажырашып кетип, бир жылга жетпей кайра турмушка чыгып кеттир. Анан ошентип эле бир 3 жылдын ичинде 7-8 жолу турмушка чыгып кеттир. Анан бирөө сурап атат дейт. Айланан кызым кайра эмне турмушка чыгасың, эмне болбой атабы, окшошпой атабы? Эптеп бир жерден орун очок алып, кыздын барар жери күйөө деп жашабайсыңбы сен? Жок, мен кайра деле күйөөгө чыккым келген жок. Мен ушу жөн эле тойду жакшы көрөм деп коет. Жакшы экен. Кандай той эле болуп турсун. Тойду жакшы көргөнү жакшы экен. Албетте ар бир адам ошол тойго баргысы келет, бирок эми турмушка чыгып кайра баштан аял алып эмес. Жакындарыңыздын тоюна барып туруңуздар дейли. Анан ошо жогоруда айтып калдыңыз. Этти кыскартыш керек деп айтышты да. Анан сиздин оюңуз боюнча ал устукан тартылыш керек деген ойдосуз, Эзен мырза. Же аны кыскартып деле койсо болобу, же болбосо жогоруда эфирден сырткары айтып калгансыз, 5 бармакты башында тартып койсун деген сыяктуу. Ооба, бул тойдун эң баягы кызык жери, эң баягы кульминациясы Кыргызда эт тартууда. Баягы баардыгына чыдап ошону күтөбүз да. Эт тартылат, акырында берет да. Анан кээде ушуну бир 12 бирлерде берет, анан жана куда күткөндө таң атканда берет. Өзү бул ушул жагын ойлонушса да, муну мисалы убакытты созуп турбай, анан жанагы этти, мисалы Жылдызбек айтып атат, ушу этти чын эле баягы мал көбөйдү, эл көбөйдү, байып атат дегендей жакшы турмуш жакшы. Бирок ушуну кандай десем, мисалы тойдо, мисалы канча тойлорго барабыз, азыр тамаша сөз болуп баягы мурда аксакалдар устуканды ошо балдарга, келиндерге берчү эле. Азыр устуканды аялына берип калган заман болду да. Отурат дагы аялда жылдырат. Салып кой деп, Салып кой деп. Анан эми ал устукандар үйгө баргандан кийин да желбейт атпайбы. Мисалы азыр балдар экинчи тамакты жебейт. Туруп калган халдикте этти жебейт. Мына ушул жагда болуп атат. Ошондуктан бир жакшы башталыш бар деп мен ошону жактырдым эле. Ушу тойдун башында эртерээк чакырып, баягы этти свежий бышырып даярдап турса той берген. Анан мисалы бөлүп келет да. Улам бирөөлөр эрте келет, бирөөлөр кеч келет. Мен ошону бөлүп эле 4-төн 5тен отургузуп туруп, этин тартып, свежий кылып тартып туруп берип койсо, тойда тез бүтөт эле. Анан баягы шашкандар этин устуканын алып алган, кошумчасын берип кете берет эле дегендей. Мисалы автобустан калбай, алыс жууктан келгендер бар дегендей.
Анан бул эме боюнча да туура экен да, бул свежий жеш керек экен да. Этти мисалы кыргыз эли мурда кандай кылган экен? Мисалы бир айыл же бир урук бир жылкыны союп, бир салып туруп жеп алган экен сөзү. Бизге окшоп кадиликке сактап, анан дей кылып жеген өзү ошону дагы бир жогору жактан өкмөт дагы бир врачтар менен ушу туура тамактануу жагын мисалы биз интернеттен көрүп атабыз, эмеден көрүп жалп эл мисалы ушул телевидениеден көргөзүп, мына ушуну ушундай кылса да ушу туура тамактанууга да туура болот эле дейм да. Биз тойго барганда салаттында жана желбеген эле кандай болсо эптеп столду толтурушун жасап коет да. Ошол салаттарга дагы күч келбей калат эле. Мисалы келген адам курсагын тойгузуп алат дагы, кийин тамашаны көрүп, эмени көрүп отурат эле да. Бирок андай дагы эт тарткандар бар экен. Өткөндө Ташкөмүргө тойго бардык. Ташкөмүргө тойго барсак, эттерин даярдап коет экен биринчи. Жана сиз айткандай, дагы бир жылдары таласка барганбыз, ошондо дагы эттерин биринчи тарткан. Улам келгендерине бере берет экен да. Бирок анда дагы кичине ошкуй шөйдүлдүй болуп калат экен. Келгенде эле этин бере калат деген сыяктуу дагы ойлор айтылып калат, Анан кийин этти күтүп, эң аягында этин берип, анан кийин чогуу бата кылган деле бир чети туура экен. Бир чети да туура, Бизде убакыттар аягына келип калды. Сиздер менен дагы эле сүйлөшүп отургум келип атат бул жаатта, лекин аша аягына келип калды. Ооба. Кульминацияга келгенде бүгүн бизде конокто урматтуу көрүүчүлөр Усенов Эсен Алман жана Жылдызбек Султанкуловдор болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз келгениңиздер үчүн. Жана биздер мына ушундай белек тапшырып коеюнчу, чай ичип койгуңуздар барып биргеликте. Эт жегенден кийин ошо пиала голдтун көк чайынан ичип койсоңуздар, сонун ичкиң кетет да. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.